Все, отлично. Кандай Гүлмира, жумуштар жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, секисе кетет. Элдин кызматында. Гүлмира жакында профессиональный риэлтор болот. Учеба кылып атат. Профессиональный риэлтор болот. Мен ойлойм, биздин көптөгөн мекендештерге пайдасы тиет. Бул кызыбыздын эфирде жакшы алып барат. Мага жак. Өзүм аудиторияма биринчи кыздар киргиле деп коюп анан кийин кирип атабыз да. Билбей калгандар бар, ошон үчүн деле может быть балким бизди поддерживать этип келгендер. Негизи туура ушул бир убакыт бекереп ушу эфирге келип ушул жерден чогулуп эфир кылып алсаңар, мен мындай учтурганга дайындармын. Мына суроо жоктотот эле. Я деген мекендешибиз суроосун бере берсин. Ипотека, пособие, анан кийин материнский капитал, школалык балдарды кайтаруу, БТ школго берүү, садикке берүү боюнча. Бере бериңиз. Assalomu alaykum. Алейкум салам. Алейкум. Мен уже ипотека боюнча сурайын деп аттым эле да. Кандай алып алса болот ошондой. Москвадан. Паспортуңуз кандай? Паспортум Кыргызстан, меники аялым, бала чагам российский. Өзүңүз Кыргызстан болсоңуз, аялыңыз российский паспорт боло турган болсо боло берет. Один из родителей, ата энесинин бирөөсү российский паспорт, анан кийин азыркы условия боюнча до 1-июлга чейин, 24-жылга чейин эки баласы 18 жашка чыга элек, же бир баласы 2018-жылдан кийин болсо, семейный ипотека менен 6% сумма лимита деп коет, 12 миллионго чейин одобрение берип атат. Эгер жөн эле российский паспорт боло турган болсо, анда господдержка деп коет, 8% и сумма лимита 6 миллион. IT ипотека, военный ипотека бизге кыргыздарга эч кандай да отношениясы жок, бирок IT компанияда же болбосо военный компанияда обязательно военный болуп иштеш шарт эмес. Ал жерде уборщица болуп иштесең деле, повар болуп иштесең деле военный ипотека менен колдонсо боло берет. Анан эми Мирланбек айтып кеткендей, азыр колдон келишинче повышение квалификацияны өтүп атабыз. Без первоначального взноса Мирланбекке кайрылсаңыздар болот. Российский паспорт боло турган болсо, мурда если только российский паспорт менен анан первоначальный взносы менен застройщиктерден алып берсек, азыр ошол эле семейный ипотеканы, ошол эле господдержка менен 6%, 8%. Жок, жалган сүйлөп атам. Семейный ипотека менен гана себептегенде господдержкада 6 миллионго чейин берет, даяр үйлөр практически кымбатыраак болуп калып атат да. Ортодо өздөрүнүн акчасы боло турган болсо, без первоначального взноса тоже алып берип атабыз. Азыр как раз ошонун үстүнөн өтө каттуу неме. Кубатбекке кайрылсаңыздар болот, жардам беребиз. Болуптур, рахмат. Качан кайрылсак болот ушу эме боюнча? Эфир бүткөндөн кийин кайрылсаңыз болот, ооба. Эфир бүткөндөн кийин. Макул, рахмат. Карап, ооба. Туура келген бир программа менен алып беребиз. Конечно, первоначальный взнос болсо жакшы. Болбосо анын деле жол жобосун издеп табабыз, Кудайым буйрса. Рахмат. Салам деп жазып койдум, я мекендеш. Кийин эфирге түшөбүз. Макул, рахмат чоң. Кайрылабыз. Assalamu alaikum. Ултатын беребиз. Assalamu alaikum. Менде мындай суроо эле. Азыр менде ипотекам бар. Кудай буйрса, эгер быйыл бүтөйүн деген үмүттөбүз. Анан пособие алат элем да. Эгер экинчи ипотека дагы алам десем, анда пособием токтоп калабы же кандай болот, ошону сурайын дедим эле. Азыркы үйүңүз, пропискаңыз кайсы жакта? Москва. Москва, Данагүл, караңыз. Мантия синочкасына. Буга чейинки закон боюнча 23-жылдын 23 декабрында жаңы закон чыкты. Мурда одновременно бир убакта эле бир 5-6 квартираны семейный ипотека менен алса болот эле. Азыркы жаңы чыккан закон боюнча, эгер 23 декабрдын 23 жылга чейин бир квартира алган болсоңуз, эми азыр действующий бир эле ипотека болсо болот. Данный моментте бир ипотеканы алдыңыз, семейный ипотека, ошону жаап бүткөнчө экинчисин албайт. Эгер мурдакы квартираңыз ушу мурдакы закон боюнча элешип калган болсоңуз, азыр дагы бир квартира алсаңыз болот. Анан прописка Москва болгон үчүн билесиз өзүңүз, расчетный период деген таблица бар. Пособияңыз токтогондон кийин желательно пособияга подавать этип, себеп дегенде көпчүлүгү ошо пособияга байланышат да, ошо пособиянын акчасы менен ипотеканы жаап алам деген үмүттөр болот. Анан сиз расчетный выписка СИГИСа деп выписка заказ кыласыз госуслугадан. Пропискаңыз Москва болсо дагы МОСРУдан эмес, госуслугадан выписка ИГИСа деп заказ кыласыз дагы, кайсыларга чейин назначение болгонун көрөсүз. Анан
пособияга продление кылабыз. Сизге ответ келдиби? Прописка сагитсан заказ кылсак канчанчы числого чейин назначен экенин көрүп туруп, кайра башынан пособияга подавать этесиз дагы. Одобрение келиши менен эле экинчи ипотеканын сделкасына чыгып кете берет. Акчанын түшүшүн күтүш шарт эмес да. Сиз ушу расчетный период дегенге как раз кийинки жылы Москванын правиласы боюнча 1 жыл 1 айдан кийин гана продление кылганы келгенде, ортодо сизде 1 эле ай пустой болуп калат, бош болуп калат. Анан дальше дагы ошондо сизде практически мындай бир бош пособие албай калган ай болбойт да. Биринчи ошону билишиңиз керек, до какого числа назначено, анан кийин ошого расчетты алып туруп, дагы бир квартираны бронь кылып туруп, и сделканы ошо күндөргө неме кылсаңыз болот, жылдырыпчы. Тоже опять-таки кайрылыңыз Кубатбек байке, телефон номерди алып неме кылыңыз. Эгер застройщиктен квартира ала турган болсоңуз, первоначальный взносуңуз колуңузда бар боло турган болсо, өзүңүз ранее обращаться эткен эмес болсоңуз, анда биз услугабыз бесплатный. Первоначальный взнос жок боло турган болсо, тоже семейный ипотека менен квартира алып беребиз. Кубатбек байке кайрылыңыздар, телефон номерди алып жазсаңыздар болот анан личкага. Без первоначальный взноса тоже варианты бар. Алып берип атабыз. Семейный ипотека менен 6% менен, даже застройщиктердин сайтына караганда көпчүлүк учурларда квартиралар арзаныраак болуп калат. Макул. Эмен сурооңуз бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен материалдык капитал боюнча суроону алгандан кийин ошону ар айда как пособие кылып чыгара тургандай варианты бар экен го, материнский капитал. Ошонун кандай условиялары бар? Кантип чыгарса болот ошону? Азыр жаңы төрөлгөн балага 3 пособие положено деп айтып атат. Апасы официально иштеген болсо жумуштан, экинчи деген пособие ал мамлекеттен, единый пособие, үчүнчү материнский капиталдан. Жаңы төрөлгөн балага ушу 3 жашка чыкканга чейин материнский капиталдан пособие кылып чыгарып алса болот. Если единый пособияда сиздерге мисалы үчүн прожиточный минимумду бир эле прожиточный минимум деп эсептеп, үйгө келген доходко эсептеп чыгарып атса, материнский капиталдан пособие чыгарганда 2 прожиточный минимумду эсептейт да. Өтүп кетиш оңой эле. Назначение болгону 1 жылга, 1 жылдан кийин кааласаңыз продление кылсаңыз болот, кааласаңыз калтырып койсоңуз болот. Ошо 3 жылга чейин в районе одного прожиточного минимума в том регионе, где вы прописаны, мисалы үчүн Москвада прописка боло турган болсоңуз, жаш балдарга 19 000 деп ар ай сайын түшүп турат. Госуслугадан подавать этесиз. Независимо пропискаңыз Москвабы, областьбы, госуслугадан подавать этип оформлять этип алсаңыз болот. Мурда аябай кыйын болчу өтүшү, азыр оңоюраак болуп калган. Заявление тапшырыш оңой эле. Эч кандай, в принципе, пакет документов тоже не требуется. Дополнительный. Жана доходдорду сурабайбы? 2 прожиточный минимумду карайт. Конечно, если малоимущий эмес болсоңуз, 2 прожиточный минимумдан ашып кете турган болсо, анда отказ келет. Чындыгында муктаж үй бүлөлөргө да, если единыйда 1 прожиточный минимумга семьянын немесин доходун байласа, бул жерде 2 прожиточный минимум. 2 прожиточный минимум дегенде МН, караңыз. Сиз 3 балаңыз бар, и күйөөңүз бар, 5 адам. Сиз Москвада прописанный болсоңуз, грубо говоря, 20 000ден эсептесек, 5 адамды 20 000ге көбөйтсөң 100 000, силердин доходуңар 100 000. Эгер 110 000 доход келсе, 12 айга чачыратканда, единый пособиядан сизге отказ келет. А вот материнский капиталдан пособие тапшыра турган болсоңуз, 2 прожиточный минимум. Ошондо айына доход 200 000дей болуш керек да. А көпчүлүгүнүн доходу 200 000ге жетпейт. Ошон үчүн материнский капиталдан пособияга подавать этип атканда өтүш оңоюраак. Чем единый пособияга караганда. Себеп дегенде материнский капитал өзүңүздүн немеңиз, как өзүңүздүн акчаңыз бериш оңой да, одобрение кылыш. Анан кийин материнский капиталда мурда мисалы үчүн только мондай бир аккредитациясы бар гана окуу жайларга иштетсе болот эле. Азыр үйдүн астында мисалы үчүн робототехника, там занимательная математика деген бир немелер бар, кружоктор. Ошолорго да төлөсөңүз болот. ИПларга да уруксат берип койгон. Материнский капиталды пенсияга чыгарсаңыз болот. Чоңойгондо балаңыз немеге тапшырса болот. Курулуш материалдарын алсаңыз болот. Материнский капиталдын негизи мындай бир иштете турган немелер, сфералар көп да, аябайчы. Ана муктаждык болбосо, колдон келишинче иштетпей эле койгонуңуз жакшы. Балдардын келечегине мындай инвестиция кылыпчы, анан ар бир семья өзүн чечет, бирок пособие кылып чыгарсаңыз эле кирип кетет да, ал акча ордун таапчы. Срогу барбы анын? Материнский капитал күйүп кетпейби деген? Жок, материнский капитал күйбөйт. Жыл сайын индексация болуп турат. Инфляцияга карап, мисалы үчүн каждый год эгер одобрение ала турган болсоңуз, мен көпчүлүк учурда группадагыларга айтам, 1 февралда одобрение индексация болот. 1 февралда тапшырсаңыз, мисалы үчүн кийинки жылы февралда сизге на остаток. Анан ушул жерде пока бир сөздү айтып кетейин.
мен үй алып атканда эгер ошол материнский капиталды 500 рубль же 1000 рубль калтырып койсом, жыл сайын индексация болгондо мага кошулуп турат экен деген бир жаңылыштык ойлор болот да. Сиз канча остаток калтырган болсоңуз, ошол на остаток эле индексация болот. Ойлошот окшойт, ар жыл сайын мисалы үчүн 40 миңден быйыл примерно плюс-минус где-то бир 30 канча миңдин тегерегинде индексация болду да. Ал акча өзүнүн баалуулугун жоготкону байланыштуу ушундай бир индексация болуп турат да. Ар жыл сайынчы. Анан ошол эгер мен остаток калтырып койсом, ипотека алып атканда кичине калып калса, ошо 40 миң ар жыл сайын кошулуп турат экен деген бир жаңылыштык ойлор болот экен. Жок. 200 миң болсо, на сумму индексация ошол кошулуп турат. А эгер 500 миң болсо, конечно, көбүрөөк кошулат. Канча калтырган болсоңуз, ошол эле суммага индексация болуп турат да. Мисалы үчүн 1000 рубль калтырып койгон болсоңуз, 18% инфляция болгон болсо, 18 рубль эле кошулат, ал 1018 болуп калат и все. Жылда кошула турган 40 миң кошулбайт да. Ошол жерде прям бизде деле несколько раз ушундай бир ситуациялар болгон. Гүлмиреже калтырып коеюн десем, мен деген риэлтор калтырбай атат деп. Анан мен түшүндүрүп бергенден кийин анысы себеп дегенде материнский капиталды ошо 600 миңди үйгө инфляция мындай бир үйгө иштеткен выгодныйраак да. Үйгө иштеткен. Чем ал акчаны жөн эле коюп койгондон көрө, лучше бир үйдү алып койсо, ошол үйгө баасын мындай бир недвижимость никогда в жизни свою силу не теряет дегендей да, кыргызча, орусча айткандачы. Поэтому лучше будет, если вы вложите эти деньги в недвижимость. Материнский капиталчы. Андай возможность бардыгында эле жокто. Жанагы пособияны чыгарганда эки тең неме официально иштеш керекпи? Кайсыл жерде? Пособиядабы же ипотекадабы? Материнский капиталды пособия кылып чыгарганда. Жок. Караңыз, опять-таки да, канча балаңыз бар. Мисалы үчүн 2 балаңыз боло турган болсо, 2 эле балаңыз, кичинекей балаңыз 3 жашка чыкканга чейин сизде уважительный причина бар. Анан эгер сиз 3 балаңыз боло турган болсо, анан многодетная корочка боло турган болсо, апасында уважительная причина, атасы обязательно сөзсүз түрдө иштеш керек. Ал ар бир ситуацияны прям индивидуально караш керек да. 3 балаңыз болсо, многодетный корочкаңыз, бирок 3 балаңыз бар. Многодетный корочканы деген пропискага байлашат да. Пропискаңыз жок боло турган болсо, многодетный корочка алган эмес болсоңуз, и кичинекей балаңыз 3 жаштан ашып кеткен болсо дагы, многодетный жок боло турган болсо, сизге да официально иштеш шарт, негизичи. Анан эгер корочка бар болсо, один из родителей имеет право не работать. Ушундай бир как бы ар бир семьянын эмесине карайт да, ситуациясына карап. А так бир родитель иштесе болот. Анан сиздин сурооңузга жооп бергенче дагы Кыргызстандын жарандыгын многодетный корочка кошпой атат. Кимдин күйөөсү Кыргызстан жаранды боло турган болсо, сөзсүз түрдө обязательно иштеш керек болот. Мурда мисалы үчүн апасы РФ, Канча? Апасы РФ, жанагы балдары 3 баласы бар, анан апасы РФ болсо да официально иштесе, атасына уважительный причина распространяться эте берчү да. Азыр апасы хоть РФ болуп, многодетный корочкасы бар, уважительный причинасы бар, официально иштесе дагы, атасы да сөзсүз түрдө иштеш керек деп атат да. Ошондо апасы иштебей эле, лучше атасы иштеген шарт болуп калды. Рахмат чоң. Угулат Ооба, угулуп атат, сүйлөй бериңиз. Менин суроом мындай да, биз январь айында ушу семейный ипотека боюнча үй алдык областтан. Бирок ушул 1-2 жылдан кийин материнский капиталды иштетип алдык да. 1-2 жылдан кийин сатса болобу? Зульфира, караңыз. Бала материнский капитал кошула турган болсо, сөзсүз түрдө балага доля бөлүш керек. Балага доля бөлүш керек дегенде, мисалы үчүн 6 миллиондук үйдү ала турган болсоңуз, ошону квадрат метрге бөлүп чыкканда 600 миң эле кошподуңузбу? Балдарыңызга кичинеден бир доля бөлүп беришиңиз керек. Полностью квартираны адам башына бөлбөйсүздөр. Аны специально өзүнүн бир немелери бар, жол-жобосу бар. Ошол жактан бөлүшүңүз керек болот балага. Материнский капитал кошулган үйгө сөзсүз түрдө балага доля бөлүнөт. Анан на улучшение жилищных условий разрешается, на ухудшение нет. На улучшение разрешается дегенде, Зульфира, мисалы үчүн азыр однокомнатный квартира алган болсоңуз, балдарыңыз 18 жашка чыга элек болсо, сиз доляны бөлгөндөн кийин дагы бир квартираны нак акчага сатып алышыңыз керек болот. Нак акчага. Анан бул квартираны долясын наркы квартирага көчүрөсүз дагы, анан бул квартираны сатсаңыз болот. Эгер бул квартираңыз двухкомнатный квартира боло турган болсо, жаңы алган квартираңыз обременение да болбош керек дейт. Эми ошол карыз болбош керек да, ал полноценный
квартира болуш керек. Ушинтип балдарды ипотекага тыгып салбадым дегендей бир сөз да, кыргызча мындай жалпак тил менен айтканда. Анан ошондо гана балдардын долясын ар квартирага которуп туруп чоңураак площадь. Анан кийин гана үйдү сатса болот. Ата материнский капитал кошулган үй, к сожалению, сата албайсыздар. Ошон үчүн биз азыр ушундай бир А эгерде Гүлмира эже бизде Кыргызстанда үй болсочу, Кыргызстанда үй болсо, күйөөмдүн атында болсо. Зульфира, мен ушундай бир Россиянын бир региондорун билем. Материнский капиталга үй алышып, ошону сатышып, Кыргызстанга көчүп кетип аткандардычы. Балдардын ден соолугуна, аба ырайы бизге туура келбей атат, погодные условия нас не устраивает деп орган опекиден разрешение алып кетишет. Бирок Гүлжира, Москва, Московская область, мне кажется, ал нерсеге жол бербейт. Орган опеки ал нерсеге жол бербейт. Ал именно орган опекиден барып разрешение алышыңар керек болот да. Я не знаю, как их Москва, Московская область ал нерсе эч качан мен практикада уккан эмесмин. Башка региондордо ушундай кылса болмок да. Мен билем, көзүм менен көргөм, материнский капитал алган үйлөрдү сатып кетишкен. Вряд ли. Московская область вряд ли. Поэтому материнский капиталды кошкондор, да, эми, конечно, жакшы застройщиктен үй алгандар. Ошон үчүн мен азыр дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Биз азыр от застройщика без первоначального взноса квартира алып берип атабыз. Мен ошо көпчүлүгүн айтам, материнский капиталды лучше пособие кылып бөлүп туруп эле үйгө кошуп салгачы. Тыкпагыла депчи, потому что аябай проблемасы көп. Биз ошол маалда ушул информацияны билбей, ошо без первоначальный 1 миллион 800 болгондо ошо 600 менде 580 миң эле о маалда. Ошону кошуп берген элек да. Анан карасаңыз, хоть да, я понимаю, силер, мисалы үчүн, сделка январь айы чыккансыңар да. Каждый год азыр сиздин алдыңызда чыккан кызга айтып бердим, февраль айы индексация болот да. Нормальный риэлтор боло турган болсо, сизге деген Зульфира кичине 1 февралга чейин күтүп турайлы. Биз 1 февралда сделка чыксак жакшы болот деп айтсак, жакшы болмок да. Себеп дегенде ортодо 40 миңге индексация болду. Материнский капиталчы. Азыр материнский капиталым алардын шотуна өтпөй, бирок менде ошо 40 миңде, 43 миңде калды. Ол немеге илеттим мен. Ооба. Материнский капитал деген рассмотрениясы аябай көп болот. Ошондо бир болсо сиз заявление тастаганда 40 миң индексация болуп, остаток калып кеткен. Жакшы болуптур анда. Жакшы болуптур, ал тура берсин. Кийин балдардын бир муктаждыгына иштетип коесуздар. А так, негизи ошону деле бир моментте ол эптеп эле сделка чыгарып салса болду болушуп атат да, мындай полностью подход кылып түшүндүрбөстөн элечи. Неопытныйлар, а? Ооба, эптеп сделка чыгарса болду деп эле анан атак мынтип карап турсаңыз, январдын жарым ортосу эле праздники, анан кийин уже 15 күндүн ичинде сделка чыгып кетпестен февралдын 1-чейин биз мисалы үчүн өзүмдүн клиенттериме айтканбыз. Биз 1 февралда күтүп, анан 1 февралдан анан кийин сделка чыкканбыз да, чтобы точно убедиться. А силерге Кудай таала ушундай болуп повезло, что индексация илип калсын. Ооба. Анан экинчи немем да, мен балам 6-га чыкты, эми кичине баламчы 3 балам бар. Бирок ошо прописка болгондон кийин мен күйөөм неме РВПсы бар. Баягы как многодетный корочканы тапшырсам болобу? Балаңыз 6 жашка чыккандан кийин многодетный корочка тапшырсам болобу? Баланын 6 жашка чыгышы, в принципе, ал эч кандай роль ойнобойт. Сиз РФсиз, 3 балаңыз бар. 3 балам бар. Балаңыз кичинекей балаңыз, 3-чү балаңыз төрөлгөндө эле уже сразу немеге многодетный корочка тапшырып бересиз. Күйөөңүз РФ российский паспорт болушу шарт эмес. Шарт эмес. Бизде прописка жок эле да, азыр мен ушу постоянный прописканы өзүм эле коюп, балдарым кое албай жүргөн элем десеңиз, ошого байланыштуу корочкага тапшырбаганмын да. Ооба, биз корочка сажаем. А кичинекей балаңар канча жашта? Азыр 6 жашта. Никакой пособие албайм да. Анда Зульфира, мени караңыз. Эгер сиз официально иштебей турган болсоңуз, сиз дагы, күйөөңүз дагы Кыргызстан дем типа сиз РФ, бирок күйөөңүз РВП, Кыргызстан жаран. Промежуточный прокладка деп коет РВПнычы. Ал как российский полноценный паспорт катары эсептелинбейт. Ал просто Кыргызстан паспорту жараны катары эле эсептелинет дагы. Азыр кечирип коюңуздар. Анан күйөөңүзгө дагы өзүңүзгө дагы самозанятый ачып койсоңуз, Московской области регистрация жасап турган болсоңуз, расчетный периодко мой налог деген приложение скачивать этип, самозанятый ачып туруп, кийинки ушул айда тапшырып, мисалы үчүн майда мой налог ача турган болсоңуз, сиз как будто жумушка киргендей, июнда сизге налог келет, сиз налогду төлөйсүз дагы, июльдан баштап пособие тапшырсаңыз боло берет эле да. Сизде бир эле маселе, многодетный корочка жок, мен пособие албайм деп атат. Сиз ошо официально иштесеңиз, апасы дагы, атасы да официально иштей турган болсо, сизге пособие по большому счету положено.
Саламатсыздарбы, угултабы? ооба Айгүл сөйлөй бергиле, кандайсыңар? Менин суроом мындай эле да, биз Подмосковьеда жашайбыз, өзүбүздүн үйүбүз бар. Ипотека алгыбыз келип жүрөт. Пособие отказ кылабы ошондо, экинчи үй ала турган болсок, пособиядан отказ келеби? Жок, Айгүл, караңыз. Бул деген адамдын составынан, семьянын составына зависит этет. Эгер өзү негизи имущественный критерий деген бар, пособие тапшырганда бир адамга 25 квадратный метр положено. Бирок биз Москвада пособие тапшырып атканда жилой площадь эсептейт дагы 18 квадратный метр деп эсептейт. Сиз азыр калган квартираңыз эми плюс-минус примерно өзүңүз эсептегенде 50 квадратный метр боло турган болсо, сиздин 3 балаңыз бар, күйөөңүз бар, официальный брак бар, и өзүңүз 5 адам. 5 адамды 18 квадратный метрге көбөйткөндө деле почти 100 квадратный метр вам положено да. Эки квартира боло турган болсо, боло берет. Пособиядан отказ келбейт. Пособияны назначение алгандан кийин, мисалы үчүн азыр одобрение алсаңыз, сизге 12 айга назначенный болгондон кийин эч ким токтотпойт да. Биз ипотека алсак, пособие токтоп калат экен деген көпчүлүгүнүн оюнда ушундай бир жалган бир пикирлер болот да. Бул туура эмес. Назначено болгондон кийин эч ким токтотпойт. Ошон үчүн сиз жана биринчи айткан кызга окшоп сурооңузга жооп берейин. Выписка с эгиси аласыз. Кайсы убакка чейин назначено экенин көрөбүз. Андан ошол периодко барып, уже пландап баштайсыз. 1 ай, 2 ай мурун одобрение алып, квартираны бронь кылып, документациясын даярдап, анан сиздин как раз пособие токтой турган убакка келгенде, пособияны одобрениени аласыз дагы, одобрение келди дегенден кийин, мага пособияма одобрение келди, биз уже сделка чыксак болор деп туруп чыгып кетесиз. Ошондо эки квартиранын общий площадьын кошуп келгенде, эми минималка менен эсептей бериңиз, 18 квадрат метрден ашпаса боло берет. Анан 5 балам бар. ооба, экөөнү кошуп келгенде, ошо мен Кубатбекке да көп айтам, биздикилер аябай бир мындай туура эмес иш кылып коюшуп атат. 2 квадрат метр ашып кетсе, уже ал адамга пособие уже все, балдары чоңойгонго чейин не положено, же ипотека жабылып, квартираны сатып салганга чейин не положено боло берет да. Ошол жактарын көпчүлүк учурда мындай эске салышпастан, пособие отказ келип атат, эмне болду десең, причина отказаны карасаң, площадь превышает да. Анан мага риэлтор айтпаган, мен билген эмесмин деп ушинтип көп мындай бир туура эмес ыңгайсыз ситуациялар болуп калат. Ошон үчүн эске алыңыз. 18 метр квадрат. Сиз прямой эфирге чыгып суроону бергениңиз жакшы болду. 18 метр квадрат боло берет эки квартира. Үчүнчү квартира автоматически отказ, потому что пособие Россияда малоимущий, жакыр жашаган семьяларга, а эки квартирасы бар адам жакыр жашаган семья. Эгер адамда бир квартира, бир машина, бир үй, бир гараж, бир машина место боло турган болсо, отказ болбойт. Бир-бирден болсочу. Экиден боло турган болсо, площадь квадратный метрине карайт. А үчүнчүсү уже автоматически отказ. Еще да бир суроо берип айтайын. Бизде байлар чогулалы. Жакшы, аябай сүйүндүрүшүп атат. Дагы бир суроо. Мына семейный ипотека деген эң кичине балабыз уже 6 жашка толду да, уже баягы 6%ке илешпей калабызбы биз эми? Айгүл, кечегиде Владимир Владимировичтин выступлениясын көрдүңөр. Семейный ипотеканы я прошу типа продлить дегендей кылды, бирок особенно обратить внимание детям до 6 лет. Скорее всего, адресный кылып коет деген жүрөбүз да, өзүнүн планыңыздачы. 6 жашка чейин. Ошон үчүн сизде 1 июлга чейин, Айгүл, шанс есть. Сиздин пособие, конечно, это очень важно, да, бирок Айгүл, квартира инвестиция ал андан да важныйраак да. Мисалы үчүн, неме боло турган болсо, балаңыз 6 жаштан өсүп кете турган, чоңоюп кете турган болсо, проценттин ставкасы деген чоңоюп кетсе, сизге невыгодно болуп калат да. Лучше инвестиция кылып кое бериңиз. До 1 июля у вас есть возможность. Аракет кылып чыгсаңыз жакшы болот. Алла разы болсун.